2019-жылы 9-сентябрь комуз күнү деп белгиленген. Комуздун тарыхы илгери бир турда Камбаркан мергенчи болгон экен. Ал убакта кыргыздар аңчылык менен күн көрүшкөн экен. Камбаркан бүт аялды мергенчилик аркылуу багып турчу экен. Күндөрдүн биринде ал аңчылыктан келе жатып, Токой жактан угулган мукам үндү угат. Бул эмне болуп кетти экен? Ушундай да жагымдуу мукам үн болобу деп таңыркап жанагы үн угулган жака бет алат. Ал жерге келсе эки дарактын арасында илинип турган кандайдыр бир жаныбардын ичегисинен жагымдуу мукан үн чыгып жатыптыр. Камбаркан мергенчи ошол окуядан соң үйүнө кайтып, музыкалык аспап жасап, койдун ичегисин кургатып, кыл кылып тагып күчөрткөн экен. Мына ошол Камбаркан мергенчи жасаган аспап комуз деп аталып калган экен. Ошол комузда чертилген биринчи күү Камбаркан аталыптыр. Күнүн башы Камбаркан деген сөз мына ошондон калган экен. Кыргыз музыка маданиятында комуз эң негизги ролду ээлеген. Кыргыз эли канча кылым жашап келе жаткан ошол кылымдар бою кыргыз эли ач калганда, ток болгондо, кайгырганда, кубанганда, ар бир инсан жаралганда өмүрүнүн аягына чейин коштоп келген бул комуз. Комуз менен адам ичиндеги ой толгосун көп ойноп жеткире алган. Кыргыз эли куйма кулак болгондуктан комуз күлөр эч кандай нотасы жок. Комузчулардын биринен бири угуп, күлөрдүн мындан мынга сакталып келишине шарт түзгөн. Бул куйма кулак Озеки чыгармаларында өсүп өнүгүшүнө чоң өбөлгө болгон. Абалтан дайын дүйнөгө, ала тоо ата коңушу, тарыхы элдин баяндап, таңшы бер кыргыз комузу, комузум дайым жоголбойт, калдайган кыргыз барында, токтобой күлөр үдүргүй толкуган кыргыз канында.